Hurmatlı Sadır Nurkocaevich, sizden soranarız, menin Ağurdu'da konuşundağı Novopavlovka aymağına karaştı yer uçastağımda 2016 yılı belgisiz jarandar Kızıl Kitep körgözüp basıp iki uçastakты teң ortasından bölüp üçkö bölü alışkan iki mençikte. Oşo 2016 yıldan beri adaletlülüktü tapпай ушул күнгө дери келе атабыз. Ал жер акыйкат айымга тиешелүү жерди айыл өкмөттөн, жогорку кеңештен, жогорку соттон берилсин деген токтомдоруна эмесине карабастан токтому жок, 441-токтому менен токтому жок Кызыл Китепти пайдаланышып кварталный кой бакып тилек аркылуу бардык жерлерди ал жердин ашмалтайын чыгарып бөлүп элдерди тозутуп мага караштуу болгон участактын тең жарымын бөлүү ичиндеги павильонду жана строй материалдарды тоношуп адыл азамат дегенге 2,5 сотигин сатып ортосунда Байсеркеева Тиленбүйдө 5 сотик менен фаршиви Кызыл Китеп менен ал басып күн батыш тарабынан Назгүл көчө башчы деп үчкө бөлүп алышкан. Ошол бөлүп алган учурда мен Сокулук экотек инспекциясына Москва райондук экотек инспекцияларына кайрылып арыздын негизинде аларды алып келген учурда алар ал жерлерди көрүп 2,5 сотиктен бул дүйнөлүк стандартка жооп бербеген деп аларга акыт түзүлүп кылмыш иши козголуп милицияга өткөзүлгөн. Ошондон бери бул маселе чечилбей, биз кайда барарыбызды билбей ушу күнгө дейре келе атабыз. Ошону 441-токтомду түп нускасын таап, кандай Кызыл Китеп менен бизди басып алды, ошол адилеттүүлүк аягына чыгарып, ошону такта берсеңиздер. Биз мен эле эмес, ал жерде көптөгөн жарандар эмне кылаарын билбей, сизден үмүт үзбөй карап отурушат. Шуну аягына чыгып берүүңүздү суранабыз. Токтому жок болсо, токтом бизде жок деп турса айыл өкмөттө. Архивде жок деп болсо, областной архивден дагы сурадык, жок дейт. Могул акыйкат айымга жетекчилери менен биргеликте биз карадык. Булар боюнча 40 кишиге госрегистрге тиешелүү эмелерге иш козголгон. Алиев деген прокуратурадан 4 жыл мурда. Аны дагы которуу ишчилер эми адилеттүүлүк кылып ал эме кылып иш козго баштаганда аны токмокко которуу ийди ошол. Бул жерге дере бул жагы 5 сотик. Бул жагы 5 сотик. Бул районго өзү 5 сотиктен тийилген мына эмелерчи, участактар. Аркы бурчта могул жерге чейин 5 сотик болгон. Менин жерим болчу. Бул жагы кошунаныкы болчу, билбейм кимге тиешелүү, акыйкат айымга тиешелүү болчу. Бул жагыны ушул эки участакты 3 киши бөлүп алган. Четки 2,5 сотик көчө башчы Назгүл дегенге беришиптир. Бул жерде кварталный кой бакып. Аркы четкини Адыл Азамат дегенге бөлүп берген өз алынча эле, өз билемдик менен. Канча жыл болду, 2016-нан бери иш козголбойт, же башка болбойт. Өздөрүн билгенин кылып, монтип чоң дуалдар менен тургузуп, объектилер тургузуп, каалагандай калчап келе атышат. Бул районда ошо фаршиви 441-токтомго такап алып, улар көптөгөн Кызыл Китептерди өз алдынча сатып, акчасы барларга өз алдынча Ош базардан же подземкалардан чыгарып келип, бүт басып чыгарып сатып атышаттар четинен. Госрегистр ошолор эле тиешелүү, госрегистр. Азыр ошо иштеп жаткан госрегистрдеги Мырза Касымов деген дагы көптөгөн баштап Казбек Кубатов деген болгон. Анан ошо же мыйзам жок, прокуратура биргеликте булар менен биргеликте иштешип келатат. Канча бирөөсү козголсо, аны которуу ийет, же башка кылат. Бул жерде миңдеген Кызыл Китеп, фаршиви Кызыл Китеп менен 441-ге эме кылып туруп чыгарылган. Такап көплүй продаж кылып бирине-бири ким акча албар берсе тарс чыга бере беришкен өз алдынча. Ошол бойдон бери бир мыйзамдуулукту карап, ак же көк деп терге берселер жакшы болмок. Терге ГУДда жатат. ГУДга барсаң Сокулук роодусуга кетти дейт. Тергөө
sotqa ötpөй kelatат kança жылдан beri.